Nafsi деген нерсе бул жеке каалоо. А кимдем жеке каалоосунун кулу болуп калган болсо, ал эч качан Кудайдын кулу боло албайт. Четишиң керек, сен кимдин кулусуң? Жеке каалооңдун кулусуңбу? Же баардык ааламды жараткан Алланын кулусуңбу? Же сенин душманың субхана өзүң нафсиң? Же болсо субхан нафс айтып аткан сенин душманың бул Кудай, анын шарияты, сенин пайгамбарың. Мунлардын баардыгы тең сени артка түртүп атат. Бул сени жакшылыкка апарбайт. Булардын баары эскичилик. Муну кылып атсаң убактың кетет. Муну кыла турган болсоң момунча убактыңды өткөзөсүң. Момундай кылбагын деп, некен bunday şariattan turtup özün yoluna salatkan nafsini kulusun. Oşal söylenen nafsi daima neken az bir nerseye kaniyet alып etken. Nafsini Allah Taala jaratıp anan ağa canına akıllı jaratıptır. Anan soraytken. Akıldan soraytken. Sen kimsin? Akıl aytırken, o Allah sen meni jaratıcımsın. Men senin kulummun. Nafsiden soraytken. Nafsi sen kimsin dese, menmin, sensin degen. Oşol nafsi har biribizin жүрөгүбүздө отурат, тегерегинде. Намаз окуп атсаң да отурат, субханалла. Унутпа, намаз окусаң качып кеткени жок. Ал өмүр бою сен менен болот иншалла. Анан Алла Таала аны тозокко салып, 100 жылдай турur, 500 жылдай салып туруп кайра чыгарса, дагы сөйткөн. Сен кимсиң? Сенсиң, менмин дептир. Көрсө нафси тозоктон да коркпойт экен да. Ал тозоктон да коркпойт экен, субхан. Аны канча кыйынчылык болсо дагы көтөрүнүп экен. Чыдайсың деп берет экен да. Кийин Алла Таала кайра чыгарып туруп, субханалла, тозокко салып, дагы бир нерсе күйүзүп, ondan sonra sen kimsin sen? Dağ ile sensin, men деп турма. Allahu Ekber. Allah Taala ağa аны ачкачылык деп макулукту киргизипти ичине. Мына ошол мезгилде бир нече жылдан кийин Аллахым жакшы билет, Алла билет. Алла Таала убакытка муктаж эмес. Алла өзү убакыт. Убакытты сөкпөгөлө деп ошону сөйлөн. Убакытты сөкпөгөлө. Аллах айтат, убакыт менмин дейт. Ошол мезгилде анан бир нече убакыт өткөндөн кийин, ey nafsi, sen kimsin менминсе, ачкалыктан шүмшүйгөн нәфси айтат экен, Алла, мен баш ийдим экен, сен мен жаратуучумсуң, мен болсо сенин кулуң болгон бир нафсимин дептир.